Assalamu alaikum tuğanlar. Qandaysыздар? Nazarыңыздарда қайдан эле базары жок каналы. Бүгүн 21 август 2023 жыл. Мен сиздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабы 5 күнгөйдөн, тагыраак айтканда 5 күнгөйдүн дачасынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчү. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер 7 апрель жана Бакбаева көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол жерден бир аз эле башка жүрсөңүздөр, Зеленая көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан туғандар. Bundan 5 күнгөй менен 5 күнгөйдүн дачасы жанаш эле жайгашкан, экөө почти 1 айылда эле отуруп, ортон бир эле көчө бөлүп турат тугандар. Анан бул жерден Аламидин базарына түз барган, Ош базарына түз барган, жана башка Бишкек шаарын аралаган ушундай маршруткалар бар тугандар. Бир аз эле түштүк карай жүрсөңүздөр. Көк жар, анан кийин 7 апрель жана Южный магистралдын кесилиши, сол тарапка бурулсаңыздар микрорайондор. Түз кетсеңиздер, тугандар Аламидин базары, Мадина базарына бара аласыңдар. Кээ автобус, маршруткалар шаардын бош бошуна тапталган эле жүрөт. Бул 7 апрель көчөсү болуп калган. Эми бар калган маалымат бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу объектке жетип келип калдым. Бул көчө тарабы түндүк чек арасы бул жерден башталат. Түштүк чек арасы бул жактагы жашыл тунике заборго чейин. Жалпысынан жердин 7,5 соток. Негизинен көпчүлүктүкү бул жерде тугандар 5 сотоктон экен, а бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу бул үйүздүкү 7,5 соток тугандар. Анан мына көчө тарапын көрүп турасыздар. Үй ээси атайын өзү мына көчө тарабынан бир аз жер калтырган. Коноктор келгенде же болбосо машина өткөндө, бул жака машина койгонго же кенен өтүп кеткенге, онда көчө тараптан бир аз парковкага жай калтырылыптыр. Анан машина менен сиздер бул жак менен дагы, бул тарап менен да келсеңиздер болот. Бул Зеленая көчөсү болуп калат экен тугандар. Анан балдарыңыздар эгер мектепке барчу болсо, бул жак менен эле өйдө түз чыксаңыздар тугандар, Алмайтинка көчөсү мектепке ошол жак менен 15 мүнөттө барып калат экен, жөө эле барып келе алат экен тугандар. Так, 7 апрель көчө болуп калат бул жагы. Анан короосунда жер суу каранган экен, могу жерден полиной суу чыгат экен. Так, андан ары 5 күнгөй билесиздер, шаардын түштүк тарабы, абасы аза жакшы жерлерден бири. Анан мына бул көчө тарабы, көрсөңүздөр, мондай зымторлор менен тосулган, жана мондай шебен төшөлгөн тугандар. Андан ары эми короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Шаарга барсаңыздар, чоң трассага чыксаңыздар, шаардын бош-бошуна Аламидин базарына, Ош базар тарапка жүргөн маршруткалар бар тугандар. Так, бул мынакей короосу түз тегиз болгон 7,5 соток болгон жер участогу. Документтер боюнча кызыл китеби, чек паспорт бар экен, электр энергиясы, суусу бар экен тугандар. Алды тарабында мынакей жаңгак, груша бактары. Бул жакта 5-5 болгон мондай кирпичтен болгон үй. И төрүндө чоң үй салсаңыздар, кенен дагы мондай тегиз түз жерлери бар тугандар. Чек аралары мынакей мондай забор менен тосулган. Анан негизинен тынч. Бул жадан дарыя акат, ылдыйрактан. Аламидин дарыясы ошону үнү кылган, шамал жүргөн, кышында деле смог, түтүн жок, ушундай жайында салкын райондордун бири. Бул жерден грушаны азыр учурда бышып аткан учуру. Так, эми могу 5/5 болгон үйдүн ички тарабын көргөзүп, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды бир чекеден берем. Мынакей кире бериш, болдор жыгачтан болгон пол. И оң тарапта мондай бир бөлмө. Негизинен бул жаган төрүнөн чоң үй салганча, же болбосо эс алып дача катары эгер колдонсоңуздар, эс алганы келгенде кенен жашасаңыздар болот. И андан ары негизинен бул жерде туганда 70% эли ошол жыл 12 ай эле жашашат экен. Кошунарды көрүп турасыздар, чоң мансард тибиндеги үйлөр, же болбосо 2 этаж толук үйлөр бар. Чек паспорты деле, кызыл китеби деле бар экен тугандар. Ол капталдарынан жүргөн жерлерден мондай шебен менен тротуар кылынган. Так, дагы эмне маалымат? Үйдүн тышкарында ажаткана. Бул жерден азыркы учурда жаңы суунун турбаларын орнотуп аткан учур экен тугандар. Центральный таза суунун турбаларын азыркы орнотуп аткан учур экен. Так. Дагы эмне маалымат калды айтылбаган. Бул үйүбүздүн баасы эле калды окшойт. Так, баасы $37,000 сурап атыптыр. Үй ээлери
анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга эсетели деп калтырам, сону кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул эсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.